Элдер ызычуу Долон ашуусунда автобус кырсыкка учурап бир аял көз жумду, 17 адам жеңил жаракат алды. Камчыбек Ташиевдин тапшырмасы менен пансионаттарга бара турган тротуарлар салынууда. Өзбекстан жараны кыргыз жаратылышында мусор чогултуп жүргөн адамдын видеосу тарады. Бишкектин четиндеги конушунда электр мамысында асынган абалда жансыз дени табылды. Ушулар жана башка жаңылыктар көрмөгө видеонун астындагы үйдө караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстандын жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Долон ашуусунда автобус жол кырсыгына кабылып, бир аял каза болду. Нарын облусундагы Долон ашуусунда Актала Бишкек багыты боюнча каттамынын эл ташыган автобусу жол кырсыгына кабылды. Күбөнүн айтымында жол кырсыгы кечи 22 июль күнү кечинде болгон. Бир аял каза болуп, 16 жаран жаракат алган. Учурда жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы бул боюнча маалымат бере элек. Эрдоган Израилдин өкмөт башчысын кайрадан Гитлерге салыштырды. Түркиянын президенти Реджеп Тайип Эрдоган Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяхунун жана Израиль армиясынын Газа тилкесиндеги аракеттери Гитлердин кылмыштарынан ашып түшкөнүн билдирди. Нетаньяху жана анын киши өлтүргүчтөрү жапайычылык жагынан Гитлерден ашып өткөн. Холокост учурунда да Европада Газадагыдай адамгерчиликсиз көрүнүштөр болгон эмес деп жазды ал X социалдык тармактагы баракчасында. Түрк лидери ошондой эле эл аралык коомчулукту палестиналыктардын ачарчылыктан массалык өлүмүнө реакция кылууга чакырды. Эрдоган буга чейин да Нетаньяхунун Газага болгон ырайымсыздыгы Гитлерден ашып кеткенин айтып, аны кескин сынга алган. Анда ал Экинчи дүйнөлүк согуштун эң коркунучтуу сүрөттөрү, Газа тилкесиндеги видео жана сүрөттөргө салыштырмалуу жупуну болуп калат деп сүрөттөгөн. 5 күнгө Домас абалында милициянын формасын айрып, телефонун талкалаган жигит камакка алынды. Ага Мөдүн районунда кызматтык милдеттерин аткарып жаткан милицияга каршылык көрсөткөн жаран камакка алынды. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкармалыгы билдирди. Маалыматка ылайык 22 июлда милицияга 5 күнгөй айылындагы эс алуу жайынан чакыруу түшкөн. Анын негизинде жерине милиция кызматкерлери барышкан. Милиция кызматкерлери ал жактан мас абалында коомдук тартипти бузуп жаткан 26 жаштагы жигитти аныкташып, ага түшүндүрүү иштерин жүргүзүүгө аракет кылышкан. Бирок ал каршылык көрсөтүп, милиция кызматкеринин биринин формасын айрып, телефонун талкалап салган. Мындан улам атайын багыттагы күч түзүмү чакыртылып, жигит Ала Мөдүн райондук милициясына жеткирилген. Факты боюнча бийлик өкүлүн коркутуу, ага карата зомбулук негизде кылмыш иши козголуп, ал убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Учурда тергөө иштери уланууда. Камчыбек Ташиевдин тапшырмасы менен пансионаттарга барчу жолдорго тротуарлар салынууда. Ысык Көл облусунун тургундары УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевге ыраазычылык билдирип, анын тапшырмасынан кийин бир нече пансионаттарга алып баруучу жолдордо жөө жүргүнчүлөр үчүн тротуарлар салынып жатканын айтышты. Жергиликтүү тургундардын айтымында буга чейин адамдар асфальттын жээги менен жүрүүгө мажбур болуп, жол кыймылы кооптуу абалды жаратчу. Камчыбек Ташиев келип тиешелүү тапшырма берери менен тротуарлар салынып жатат. Мурда жөө жүргүнчүлөр машиналар жүргөн жол менен басып коркунуч чаралчу. Эми болсо коопсуз тротуарлар аркылуу жүрө баштадык, деди жергиликтүү тургун. Саламатсыздарбы, урматтуу мекенештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахарова карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 915 126 73 29. Кыргыз жаратылышында таштаны чогулткан өзбек жарандын видеосу коомчулуктун жүрөгүн жылытты. Өзбекстандан Кыргызстанга эс алууга келген жаран таштаны терип, коомчулуктун жүрөгүн жылытты. Тасмадан өзбек кыргыз бир тууган, таштаныны биз тербесек, Европадан келген жарандар термек беле дегенин угууга болот. Интернет колдонуучулар өзбек жаранын бул кылыгына ыраазы болуп, таштанды таштабоого чакырышууда.
Имангазиев Россиянын элчиси менен жолугушуп, мигранттар маселеси талкууланды. Бүгүн 23 июлда Тышкы иштер министринин орун басары Алмаз Имангазиев Россиянын Кыргызстандагы элчиси Сергей Вакунов менен жолукту. Маалымат кылайык, анда негизинен мигранттарга байланыштуу маселелер талкууланды. Өзгөчө көңүл мигранттарды Орусияга жөнөтүү алдында даярдоо, Кыргызстандан чыгып кетүүдөн мурун сүрөткө тартуу, дактилоскопия жана медициналык кароодон өткөрүү жол жоболорун өлкө ичинде уюштуруу мүмкүнчүлүгүнө бурулду деп айтылат маалыматта. Мындан сырткары Орусиянын кара тизмесиндеги кыргыз жарандарынын укуктук абалын жөнгө салуу чараларын талкуулашты. Кыргыз тарап миграциялык борборлордогу узун кезектерден улам Ички иштер министрлигине аймактык бөлүмдөрүндө документ кабыл алуу үчүн кошумча терезелерди ачуу өтүнүчү менен кайрылды. Кыргыз тарап мигранттардын балдарынын орус тилден тест тапшыруусун Кыргызстандагы окуу жайларда өткөрүү мүмкүнчүлүгүн кароону сунуш кылды. Нарынын жайлоосунда таш көпүрө пайда болду. 29 жаштагы Эржан Төлөбек уулу Долон капчыгайына таш көпүрө курду. Табигый таштардан устачылык, чеберчилик менен курулган көпүрө аймактын кооздугун арттырат. Райондук администрация мындай демилгелерди колдоого алып, туризмди жандандыруу менен жергиликтүү жаштардын чыгармачылыгын, патриоттук духун көтөрүүгө багытталган иштерди улантат деп айтылат маалыматта. Бишкектин четиндеги конушта электр мамысынан жансыз дене табылганы айтылууда. Социалдык тармактарда Бишкектин четиндеги төмөнкү Аларча конушунда жайгашкан электр мамысынан жансыз дене табылды делген видео тароодо. Алдын ала маалымат боюнча жансыз дене бүгүн 23 июлда эртең менен электр мамысына асынган абалда табылган. Бирок маркум 3 күн мурун эле өлгөн. Ал өз жанын кыйганы айтылууда. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Мен Шекербеков Мирландын апасымын. Менин балам сколиоз оорусу менен ооруп келет. Баламды дарылатыш үчүн чет мамлекеттен операцияны $18,000 жасатыш керек экен. Мен да ушу баламды дарылатышсам жакшы болуп кетсе экен деген ойдо уйкудан зар болуп уктабай деле калдык. Колубузда жетпегендиктен сиздерден сурап жатабыз. Кайдыгер карабаңыздар кыргыз элим, суранам. Жардам берип коюңуздар ушу балама. 5-10 сом болсо дагы, жок дегенде жакшы дубаңыздарды айтсаңыздар дагы балам жакшы болуп кетет деген ойдомун. Жардам берип коюңуздар кыргыз элим. Бизден кайтпаса да Кудайыман миң эселеп сиздерге кайтсын. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Шекербеков Мирлан. Сколиоз оорусу менен ооруп келем. 3-4 жылдан бери ошо жардамдаш сурадым. Жардам колун сунам дегендерге реквизиттерибиз бар. Баламдын банкы 7235 Мирлан Ш деп чыгат. Россия өлкөсүнөн жардам беребиз дегендерге Сбербанк бар 0600 Самаган деген иним Россияда иштеп жүрөт, ошону чыгат. Кайдыгер карабай бизге жардам берип аткандарыңыздарга Кудайыман миң эселеп кайтсын сиздерге. Достор, мынаны карасаңыздар, булар эми Өзбекстандан келген акалар экен, Азия Ош Трипс компаниясы менен бир күндүк тур менен келишкен экен булар. Өзбекстандыктар мына Карыгайда жүрөбүз, биз азыр мусор терип жүрүшөт да. Ака, сиз неге бизге келип мусор терип атасыз? Себеби эмнеде? Bu Kırgızistan bilan O'zbekiston bir tug'on. Biz tozalamasa kim tozalaydi? Germaniyadan kelib, yo Amerikadan kelib tozalab bermaydi-ku. Biz mana shu musullarni tozalarkanmiz. Qirg'iz xalqim, o'zbek xalqim tozza, buyuk bo'lishini, dunyoga tan olishini istab qolamiz. Rahmat akalar. Sizlarga cho'ng rahmat. Sizlardek turistlar bizga, misol Qirg'izistonga kerak da, shunday turistlar kelsin bizga dag'i. Aslında olganda men ham O'zbekistonlikman. Biz oliy o'quv yurtida ishlaymiz. Bilganimizda salafanlarni olganimizda ko'plab bu narsani olishimiz mumkin edi. To'g'risi gap, salafan qo'limizda bo'lmadi. Qo'limizdan kelganicha harakat qilyapmiz. Lekin har bir odam o'sha chiqib qaytib tushishda mana shunaqa agar musorlar bo'lsa yoki aslida musor tashlamasa bu zo'r bo'ladi. Negaki insonlar kelib bu yerda dam oladida. Menga shu juda ham yoqdi bu joy. Aziya turga men muvaffaqiyat tilayman. To'g'risi gap juda ham zo'r tashkil qilingan. Mana qirg'izistonlik qarindoshlar bilan birgalikdamiz. Opalar bilan, ejalar bilan birgalikda hozirgi kunda mana juda zo'r dam olyapmiz. Lekin mana bu borada ekologiya eng toza turishi kerak. Mana shundagina eng mana yaxshi bo'ladi. Mana biz hozir musor tashlaydigan joyga, maxsus joyga tashlaymiz. Tashrif kelgandan keyin ish qadimkidek qiziq yurayotgan ekan. O'zbekiston bilgandek эле, baya jaqinda эле Ысык көл облусуна Камчыбек Кыдыршаевич келип
жергиликтүү жетекчилер, пансионаттын ээлери менен жолугуш өткөрүп ушу жолдорду оңдоп, сырттарына баягы 5 күл болсо да тийип койбойсуң деп аябай катуу урушту эле. Ошондон кийин бул жакта Карвен, Азия плюс, Азия Палас, Барчин, ошондой эле Радуга пансионаттары бирге болуп, ушундай узундугу 1 километрден ашыгыраак жолдун жээгине өзүлөрүнө кеткен жолго тротуар салып отур. Буга чейинки жол мындай эле асфальт болуп, элдин баардыгы асфальт менен басып, аябай ыңгайсыз болуп, кооптуу болуп турса, эми мындан кийин бул жакка келген туристтер, көлгө барат элем, пляжга барат элем деген коноктордун баардыгы ушундай жакшы тротуар менен кетет экен. Бул жолдор генералдын тапшырмасынын негизинде пансионат ээлеринин каржылоосу менен жүргүзүлүүдө. Бул жакта ушул жумушчулар күндүн ысыгына, түшкү убакка карабай кызуу иш жүргүзүп жатат.